Баарыңыздарга салам. Бүгүн биз тандыр нанын тандырсыз эле үйдө казанда жасаганды көрсөтөм. Баштайлы. Негизги камырды жуурганга чейин бул күчтүү ачыткыны даярдаш керек. Орусча апара. Муну жатардын астында даярдайм. Анткени ферментация убактысы, ачытылган убактысы 8-ден 12 саатка чейин. Анан мунубузду даярдап алгандан кийин кичине 40 грамм камыр туруш, un, бал, суу баарын чогуу аралаштырып, ушинтип идишке салып коесуздар. Анткени сиздер билишиңер керек да канчалык көтөрүлдү. 2 эсе, 3 эсе көтөрүлүш керек. Минимум 2 эсе, кээ бирде 3 эсе көтөрүлөт. Негизги камырды жууруп баштаганга чейин бүт нерсени чара, болгон un, суу, майларыбызды баарын даярдап алышыбыз керек. Un, анан туз. Ар ким ар кандай кылат, мен биринчи un менен тузду аралаштырып алам. Анткени туз бир жакта калып, тияк жакка жетпей, ошондой болбош үчүн кургак кезде аралаштырганы мындай оңоюраак да. Андан кийин суу, май, сливочный май, орусча. Анан бүт биздин ачыткыбыз. Сизде жазап алган орусча апара даярдап койгон. Бул апаранын бизге жасашыбыз анткени деген 3 сааттан кийин эле камырыбызды бышырып баштасак болот да. Бул апара өзү мындай күчтүү ачыткы да. Өзү аты да, ушу кыргызча күчтүү ачыткы. Башкача да аты бар болсо билбейм, мен ошентип өзүм ат коюп алдым. Биринчи мынтип шпатель менен кылсаңыздар болот. Шпатель менен аралаштырып, машина менен, миксер менен аралаштырам негизи, бирок бул видеодо мен сиздерге колум менен журганды көрсөткүм келип атат. Анткени миксер бирөөдө болот, бирөөдө болбойт дегендей. Мына биринчи мен эмне кылам? Бул камыр турушту суу менен муну эзип алам да. Суу менен камыр турушту биринчи эзип алам. Эзип баары бир болгондон кийин, анан кийин кичинеден мынтип унумду кошом. Биздин негизги максат бүт un менен суу бири-бирине сиңирип, кургак un калбаганда, анан монтип катуу жууруп баштайбыз. Мен негизи жумшагыраак жуурам десеңиздер, мына un ашып атса, кичине суу кошсоңуз болот. Мен бул казанга жасаган үчүн, жабышканда оңоюраак иштеш үчүн ушундай мындай суусуна азыраак кылып атам да. Силер тандыр нан менен иштешип, тандырны жасаганын көнгөн адам болсоңор, анан камырыңарды өзүңөр кичине суюгураак жуурсаңар, аны да кылсаңыздар болот да. Ар бир өзүнүн каалоосуна жараша. Мен колум ооруйт, жакшы жуура албайм десеңиз, ушул жерден буяктан калтырып туруп, жарым сааттан кийин жуурсаңыз көп колуңуз менен кыйналбайсыз да. Бирок күчтүү болсоңуз, бир 10 мүнөттөй монтип жууруп, бир камыр кылып, андан кийин токтотсоңуз болот. Колум тазарды. Бирок дагы кичине жууруш керек. Мына жуурганыма бир 5 мүнөттөй болду. Даяр болду. Анан чара жылбаш үчүн астыңарга мондай майлык коюп алсаңыздар болот. Мынтип сонун болуп, жашынакай болуп, колуңуздар тазарат. Камырыңар да жумшак болот. Ошондо мына токтотобуз. Анан кийин башка чарага, кичирээк чарага биздин ашып калган майды монтип аласыздар. Анан бияка сыйпайсыз. Сыйпап, камырыңызды чыгарып атканда камырыңыз чарага жабышпаш үчүн. Анан
ысырап болбош үчүн да. Биякта кичине болсо да май ысырап болбогону аракет кылыш керек. Мынтип аласыз. Майлайсыз. Анан камырыңызды аласыз. Сонун болуп журган камырыңызды. Миксериңиз болсо кыйналбай эле миксерге журсаңыз болот. Мынтип түртөсүз. 3 саатка же болбосо 2 эсе көтөргөнгө чейин күтөбүз. Анткени бирөөдө кыш болсо 4 саатта көтөрүлүшү мүмкүн, 5 саатта көтөрүлүшү мүмкүн. Кээ бирлерде болсо аябай ысык болуп, жайын болсо бир 2,5-3 саатта көтөрүлүш керек да негизи боюнча. 3 сааттан кийин көрүшөбүз. Менде 5 саат өттү. Менде азыр кыш Чилиде. Камырым 5 сааттан кийин 2 эсе көтөрүлдү. Жайында 3 саатта эле көтөрүлөт. Эми камыр көтөрүлдү. Бияктан камырды баштаганга чейин мына бияктан бизди казаныбызды коебуз. Экөөтөн ысык. Бул да ысык максимум, бул да максимум. Минимум 15 минуттай ысыш керек да. Биринчи муну азыр келип баштап бөлөлү. Бул камырдан мен 3 нан жасайм. Сиздер көп нан, 3 нандан да көбүрөөк жасасаңыз, сиз деген камырды көбүрөөк кылып, жатардын астында мен 40 килограмм ачыткы баштасам, силер 40 грамм эмес, 1 килограмм кыласыңарбы, анан көбөйтүп, кандай сиздерге керек болсо, ошол керектүү өлчөмдө жасап аласыз. Мен биякта жалгызмын. Бир жалгыз кызым бар. Күйөөм ак нан жебейт. Бул көп нан жасаш кереги жок да. Ак нанды мен жейм. Мына мынтип 3кө бөлүп алам. Анан бөлүп алып, тоголоктоп бир 10 мүнөттөй тыңдырганда коем. 10 мүнөт тыңгычакта биякта биздин казаныбыз ысып калат. 10 мүнөт өттү. Мына азыр мен камырымды формасын келтирип баштайм. Баары ысык мына. Бизге эмне керек? Бизге деген жумуртканын сарысы керек. Мындай жумурткасынын сарысын сүйкөгөнү атайын щетка. Анан кийин үстүнө сепкен нерсеңер, кунжут болобу же зыра болобу, эмне сепсеңер ошо да. Мына биякта суу, баары даяр. Ысык батпатан иштеш керек, бүт баарын даярдап алыш керек. Биринчи мындай кылып келтирип алабыз лепешканын формасын. Мына баары жашынакай кылып келди мына. Жашынакай кылып келгенден кийин бул ысык. Анан бул нерсени мына капкагын бияка коебуз мына. Мындай коюп алабыз. Эми бул жерде суу мына. Алабыз, анан суу менен биякта суулайбыз мына. Бияка жабыштырыш керек. Ысык мына. Аябай ысык. Анан муну жабыштырабыз мына. Коркпой эле мондай катуу эле жабыштырабыз. Капканы жабып корксоңор, коркуп жакшы жабыштырбай койсоңор түшүп калат. Мен түшүп калган да убакыттар болгон. Азыр мондай эле коркпой эле, монтип эле катуу эле мынтип эле үстүнөн басам. Анан асты бияктан майлайбыз мына. Жумурткалайбыз жашынакай болуш үчүн. Саргайтыш үчүн. Жашынакай жумурткалайбыз. Анан мондай кылып басабыз мына. Менде чеккич жок. Вилка менен ушинтип. Ашайры, кыргызча бул ашайры экен. Кызым менен үйрөнүп атам. Ашайры менен чегебиз. Анан кийин мына кара кунжут. Эми ушул нерсе аябай абайлаш керек мына.
мынтип жылдырасыздар. Экинчи колбакты колуңуздарга аласыздар. Анан бисмиллахиррахманиррахим деп жабабыз. Бул жерден отубуз аябай күчтүү болчу. Азыр деген мына меники отум деген 9да да. Ушун 9дан ортого жылдырам. 5ке жылдырам. Андан кийин 10 мүнөттөн кийин менин нанымды текшерем. 10 мүнөткө жетпей эле 7 мүнөт өттү, жыттанып баштады. Ачайын. Бисмилла. 7 мүнөттө даяр болду мына. Жытынан эле мен эме болдум да. Муну кантип чыгарабыз? Астына жабышып калды, бирок мына. Кичине эле жабышкан болбосо, сонун болуп мына. Менде болуп Кыргызстанда алыс жашасаңыз, бул 50%ке дам окшошот да. Жыты дамы тандырдын нанына кичине окшошот. Эми 100% окшошот деп айта албайм, бирок алыста жүргөндө ушинтип ситуациядан чыксак болот. Бул каналда мен жалаң камыр туруш жөнүндө айтып берем. Көп 40таган видеом бар. Камыр турушты кантип жасайт, кантип колдонот, эмне кылат. Ошонун баарын ушул каналдан тапсаңыздар болот. Анан ушул видеону тартыш мага ушул комментарийде кыздар жазды да, ушул мен тандырга нан бышырам, ошо камырды кантип жуурам, канча грамм камыр туруш салам дегенден эле ушул чыкты да. Андан кийин 3 нан жасаганды мен жасасам, силер ошону эле көбөйтүп эле, сизге 10 нан керек болсо, ошону 3 эсе, 4 эсе көбөйтүп, канча нан керек болсо, ошончо көбөйтүп эле камырыңызды жууруп, камыр туруш менен нандарыбызды жасайлы. Бул дене соолугубузга пайдалуу. Мени көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Көрүшкөнчө.